Мен видеолорумду көп туура эмес түшүнүп же бир жагынан эле түшүнгөн адамдар көп. Жаңы элеке секс бул психология деген видеолорума дагы ушундай суроо келиши мүмкүн да. Эмне үчүн көпкө жашап аткан жубайлардын ортосунда мындай мамиле муздап калат, төшөктө каалоо жок болуп калат. Мисалы, күйөөсү аялын каалабай калат, же төшөктө жатканда башка аялды элестетет, же болбосо гулять этип башка кыздар менен жүрөт дагы. Аларга мындай каалоосу болуп, мүчөсү туруп дегенде именно аялына турбай калат, каалабай калат. Же аял, мен мисалы көп эле аялдардан угам, курстагы айымдардан, мага жеке консультацияга жазылган, сексологияга боюнча консультацияга жазылган айымдардан мен күйөөмдү каалабай калдым. Мамилеси жашынакай, экөөбүз бир урушпайбыз, эч нерсе болбойт, бирок просто мен төшөккө жатканда эле мен мурдагыдай мындай каалоо жок ага депчи. Мен даже мынтип айтып атам, мен башка эркекти элестетем, мындай чочун эле кошунамды же кесиптешимди же вообще эле тиги фильмдеги мен жакшы көргөн кинодогу бир эркекти элестетип анан жатам, көзүм жумуп алып жатам деп. Мындай нерсе көп эле, даже тамаша бар го, эгерде төшөктө күйөөң көзүн жумуп алса же аялың көзүн жумуп алса бетке бир чап анткени башка бирөөнү элестетип атат деп. Бул тамаша албетте, бирок чындыкка жараша. Эмне себептен мындай болот? Көнүп калуу, бири-биринен либидо түшөт. Анан жанагындай мен курста айткандай эле сүйүү циклдары бар. Ошо сүйүү циклдары боюнча бир тууган, апа, жанагы байке, сиңди, карындаш мамилесине түшүп калган же дос мамилесине түшүп калган үй бүлөлөрдө көбүнчө ирет ошондой болот. Ошон үчүн кыздар курска келип либидолорду көтөргөндү үйрөнгүлө деп бекерден айтпайм да. Мындай жашынакай эле күндүз жашынакай ээрчишип тойго барат, балдары бар, жашынакай үй бүлө. Бирок кечинде келгенде, төшөккө келгенде эле вроде экөө тең калайт, төшөккө келгенде эле эч бир каалоо жок болуп калат. Эмне кылыш керек мындай ситуацияда? Секс бул психология. Ооба. Силердин аялыңар жаш, мындай мускулдары, трицепстери бар эркекти, жигитти элестетпесе десеңер, же силердин күйөөңөр 18 жаштагы буту узун кыздарды карабасын десеңер, анда мээсин багындыргыла. Анда мээсинде кайра каалоону күчөткүлө. Баягы эле кандай сырдуу болуш керек, баягы эле өзүнүн сырткы келбетине бир нерсе өзгөрүү жүргүзүш керек. Спортко баргыла, билбейм, операция жасаткыла, кашыңарды кайрадан жасаткыла. Жан дүйнөңөр жашаш керек. Жан дүйнө кантип жашарат? Жаңы кызыгуулары, мисалы, жаңы хобби баштадыңар, жаңы адамдар менен тааныштыңар, жаңы жерге саякаттандыңар, башкаларга кызыктуу болуңар. Эң негизги башкаларга кызыктуу болуш керек. Даже ошондой оюн бар, сексуалдуу оюн бар, ролевая игра деген бар. Кайрадан жаңы таанышасыңар. Ошол методдор толтура. Курска келсеңер айтып берем. Сүйүү циклын кайра жаңыртыш керек.